Урматтуу Алмаз Акунжанович, мен дарегиме Кара Суу районунун Сарыголот айыл өкмөтүнүн Шералы айылынын тургундарынан кат келип түштү эле. Шералы айылындагы мектеп тууралуу. Сарыголот айыл өкмөтүнүн Шералы айылындагы мектеп имараты азыркы күндө абалы өтө оор. Ал мектеп өзү Союз убагында эски Шипаңдын ордуна ашар жолу менен ошол жердеги жергиликтүү тургундардын биргеликте аракетинин негизинде түптөлгөн. Бүгүнкү күндө ал жерде авариялык абалда Кара Суу районунун тиешелүү мекемелер, ишканалар жетекчилеринин заключениялары бар, корутундулары чыккан, МЧС тарабынан дагы корутунду чыккан. Бүгүнкү күндө класстар жетишпейт, себеби азыркы күндө ал жерде жаңы конуштардын, элдердин саны көбөйгөндүгүнө байланыштуу класс жетишпей, башталгыч класс окуучулары 3 сменада окуп атышат. Ал жерде кечеге окшогон жер титирөөдөн кийин жаракалар пайда болгон. Эң өкүнүчтүүсү, өздөрү окуучулар тамактануучу бөлмөнүн дагы жарымын тосуп алып, ошол жерде класс уюштурушкан. Ошону тез аранын ичинде быйылкы 2024 жылкы капиталдар беренесинин титулдук тизмесине кошуп коюшуңуздарды суранам. Урматтуу Жамиля Кубанычбековна, протоколдук тапшырма берип койсоңуздар. Экинчи маселе, ошол эле Сарыголот айыл өкмөтүнүн Шералы айылына жол маселеси дагы өтө орчундуу турат. Ал жерде чаң жол, шагыл жол болгону 2 чакырым. Ал жол чечилип кала турган болсо, айылга кирүүчү жол менен кошо эле От Садыр айыл өкмөтүнүн Бөрүлүк, Шералы айылдары жана ошондой эле От Садыр айыл өкмөтүнүн Жаңгызыл Суу, Торойчу айылдары дагы пайдаланышат. Ал жерде бул 2 чакырым жол 5-6 айылдын жашоосун, жүргүнчүлөрдүн жүрүм турумун жеңилдетет деп ойлойм. Ошон үчүн транспорт министрлигине дагы мен айткан элдин үнүн жеткизип, протоколдук тапшырма берип коюшуңуздарды суранам. Чоң рахмат. Рахмат. Аппарат тиешелүү комитетке протоколдук тапшырма жиберилсин.